Быйыл жазгы тала жумуштары башка жылдарга салыштырмалуу эртерээк башталчудай. Айыл чарба министрлиги айдап себүү иштерине учурда кызуу даярдыктар жүрүп жатканын кабарлоодо. Үрөндүн сапатын жакшыртуу үчүн өкмөт быйыл бир катар мамлекеттерден 25 000 тоннанын тегерегинде урук алып келүү пландалууда. Негизи эле үрөн тармагын жакшыртып, айыл чарба өсүмдүктөрүн түшүндүргөн жогорулатуу максатында ушундай иш-чаралар иштеп жатат да. Анан эми албетте декандарга жазгыдар жумуштар үчүн биринчи иретте үрөн, экинчи иретте күйүүчү майлоочу май, минералдык жез эмескич, анан жана каналдарды тазалап берсек, калган декандар өздөрү иштешет. Ошо декандарга ылайыктуу дагы ушу азыр жер семиштердин баасы да былтыр караганда көбөйүп кеткендигине караштуу азыр Өзбекстан Республикасы менен макулдашып атабыз ошо. 2022 жыл сугат жагынан алганда дыйкандар үчүн жеңил болбойт. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков үстүбүздөгү жылыдагы кургакчылык болорун божомолдоп, азыртадан ирригация системасын жакшыртуу аракети көрүлүп жатканын айтты. Ал белгилегенде ирригациялык системалардын техникалык абалы жакшы эмес болгондуктан сууну алып келе жаткан учурда жолдо жарымы жок болуп кетүүдө. Андан тышкары министрлик айыл чарба кооперативтерин өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзүп жатыптыр. Өзүңүздөр билесиздер, бир топ жылдан бери айыл чарба кооперативтери түзүлүп, бирок мамлекет тараптан жакшы колдоолор, жетишерлик деңгээлде колдоолор болбой аткандыгына байланыштуу бул кыймыл адам жакшы деңгээлге чыкпай эле. Мына көрдүңүздөр, ушул 3 багытта ишти оңдоо максатында кабыл алынган бул. Мен эми айтып коюшум керек, биздин Кыргызстанда жерлерде ушул кооперативтерге каршыбыз, кооперативтерге бүгүнкү күндө ушул байларлы кооператив түзүп алуу менен анан жер алат деген бир жаңылыштык ойлор айтылып жүрөт. Жободо ачык жазылып турат. Акыркы 3 жылда айыл чарба өндүрүшүндө тынымсыз иш алып барган кооперативтер гана ушул мамлекеттик фонddагы жерлерге конкурстук комиссияга өзүнүн арызын бере алат. Ала алат деген жер. Ал эми асыл тукум чарба менен үрөн чарбалар эми ал элдин баары түшүнүп турат бүгүнкү күндө. Аларды колдобосок, биздин дыйкандарыбыз өзүнүн айыл чарба өндүрүшүндө ийгиликтерге жете албайт. Мына ушул максатта ушул чечим кабыл алынган, ушундай токтом кабыл алынган. Суу тартыштыгын алдын алуу максатында министрлик күздө жана жаз алды менен талааларды суугарууну сунуштап жатат. Бул аракеттер жерде суунун болушунча көпкө туруусу максатында көрүлүүдө. Эске салсак, өткөн жылдагы кургакчылыкка байланыштуу айыл чарбасында сугат көйгөй жаралып, түшүм аз болуп калган. Айыл чарба тармагы боюнча серепчи Рускул Акимжанова: министрлик ирригация системасына акча бөлүп, арыктарды тазалоодон сырткары тамчылатып суугарууну жакшы багытка коюусу кажет дейт. Антпесе кайрадан кургакчылыкта түшүм аз болуп, кымбатчылык күч алат. Оптимальный вариант бул ушу тамчылатып суугарууга өтүш керек. Быйыл министрлик ушу ирригацияга аябай чоң көлөмдөгү каражат бөлүп берди. Бирок бунун бардыгы көбүнчө эле баягы арыктарды тазалоо болуп атат да. Министрликке деле ушу негизи мамлекеттик программада ушу тамчылатып суугаруу программасын кабыл алып, ошону дыйкандарга үйрөтүү, кандай десем, баягы региондорго чейин жеткирип, аларды дыйкандарды окутуп, аларга үйрөтүп дегендей. Бардыгына керек болсо ошо мамлекеттик каржыдан дыйкандарга баягы чоң аянты болсо ошолорго койдуруп берип, ушундай бир программа алсак, мына бир 2 жылдын ичинде суу кризисинен чыксак болмок. Ал эми серепчи Манас Саматов бийлик айыл чарба тармагына олуттуу көңүл бурмайын, мамлекет алдыга жылбай турганын айтат. Фермер мамлекет менен дыйкандын ортосундагы так мамиленин формуласы мыйзам түрүндө туура жолго коюлушу керек дейт. Менин пикиримче, ошо жанакы ФПСтин 25% жерин коррупциялашкан схемадан чыгарып туруп, ачык сатууга коюш керек. Мамлекеттин колундагы жер кандайдыр бир эгер бюрократиянын колунда болсо, ал жерде коррупция сөзсүз болот экен. Ошо ФПСтин жерлеринин 5-7-10%-ин ар бир айыл өкмөтү мында бир өндүрүш зонасы кылып уюштуруп, жол салып, электричество алып барып, суу алып барып, айыл жерлеринде кандайдыр мекемелерди, ишканаларды курууга жол ачса, бул реформа болот эле. Ошондо коррупция жоголот. Мындай сунуштар тилекке каршы өкмөт тараптан болбой жатат.
Айта кетсек, өткөн жылы суу тартыштыгынан улам түшүм начар болуп, айыл чарба азыктарынын бааларынын өскөнү байкалган. Кыргызстан азык-түлүктүн кымбатташы боюнча ЭАЭП өлкөлөрүндө алдыга чыкты. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.